Бүгін 30 апрель 2020 жыл. Жалават Маданият техникуму. Сабақ музыканың теориясы. Мұғалім Қыдырова Гүлжан Турунбековна. Тайпа 1N9. Саламатсыңарбы биринчи курстун студенттери. Бүгүн биз силер менен жаңы тема өтөбүз. Сабагыбыздын темасы энгармониялык теңделген интервалдар. Сабактын максаты биринчи энгармониялык теңделген интервалдар жөнүндө маалымат алышат. Экинчи энгармониялык теңделген интервалдарды түзүү жолдорун талкуулашат. Үчүнчү энгармониялык теңделген интервалдарды музыкалык практикада аныктап айтып беришет. Эми балдар, силер менен жаңы темага өтүүдөн мурун мен силерге үйгө берилген тапшырма боюнча суроолорду берейин. Өтүлгөн темалар боюнча. Биринчи, диатоникалык жана хроматикалык интервалдардын айырмасын айтып бергиле. Экинчи, жөнөкөй интервалдардын бардыгы тең кеңейип жана кичирейеби. Үчүнчү, кеңейтилген жана кичирейтилген интервалдарды түзүү жолдорун айтып бергиле. Бул суроолорго силер жооп берип жана үйгө берилген жазуу түрүндө интервалдарды түзүп жазып жөнөткүлө балдар. Эми жаңы темага өтөлү. Энгармонизм деген эмне? Энгармонизм бул угулушунда бирдей, бирок айтылышында жана жазылышында ар башка добуштар. Мына төбөңкү таблицаны карайбыз. Ал жерде кызыл тегерекчеге алынган добуш турат. Мен ошол добушту ойнойм силерге. Мына бир эле добуш угулуп жатат. Ал эми жазганыбызда бул добушту биз фа диез деп жана соль бемоль деп жазсак болот экен. Бул добуштун энгармонизми. Бул теманы силер добушту өткөндө өткөнбүз. Эми төмөнкү таблицаны карайбыз. Төмөнкү таблицаларда добуштардын энгармониялык өзгөрүлүшү көрсөтүлгөн. Балдар жакшылап карап, көңүлдү коюп, кандай болу өзгөрөт экен, кандай альтерациялык белгилер колдонулат экен өзгөргөндө, ошону жакшылап карап көңүл бургула. Эми жаңы темага өтөбүз балдар. Энгармониялык теңделген интервал деп угулушунда бирдей, сан ченеминде аталышы жана жазылышы ар башка болгон интервалдар аталат. Мен силерге төмөндөгү таблицадагы мисалды келтирип кетейин. Мынакей ре, ля диез. Бул кеңейтилген квинта. Мында 5 баскыч бар квинтада. Эми өзгөртөбүз. Ре, си бемоль, кичи секста. Кичи секстада 6 баскыч бар. Энгармониялык өзгөргөн добуштар бул жерде боелуп көрсөтүлүп турат. Байкадыңар, мынакей биринчиси интервал кеңейтилген квинта, экинчиси кичи секста болду. Кээ бир учурда энгармониялык интервалдардын сан чоңдугу ар башка же бирдей да болуп калышы мүмкүн. Бирок алардын тон чоңдугу дегенибиз ар бир интервалда канча тон бар экендиги дайыма бирдей болот экен. Эми энгармониялык теңделген интервалдардын түзүү 2 жолу бар. Биринчиси, интервалдын бир деле добушун энгармониялык өзгөртүү аркылуу түзөт экенбиз. Бул учурда интервалдын сан чоңдугу өзгөрөт. Төмөнкү мисалга көңүлүбүздү бурабыз. Мынакей фа, соль диез кеңейтилген секунда. Секундада 2 баскыч бар. Өзгөртөбүз. Фа, ля бемоль. Бул кичи терция. Терцияда 3 баскыч бар. Мына айырмасы секундада 2 баскыч, терцияда 3 баскыч экен. Экинчи мисал. Ми, ре бемоль. Кичирейтилген септима.
септимада 7 баскыч бар, Өзгөртөбүз. Ми, до диез, чоң секста. Мында секстада 6 баскыч бар. Мынакей эмне болду? Бул жерде интервалдардын сан чоңдугу, то есть ар бир интервалда канча баскыч бар экендиги гана өзгөртүлүп көрсөтүлдү. Экинчиси, интервалдын 2 добушун тең энгармониялык өзгөртөт экенбиз. Бул учурда интервалдардын сан жана тон чоңдуктары өзгөрбөйт экен дагы. Эмнеси өзгөрөт экен? Добуштарынын аталышы өзгөрөт экен. Мисал келтиребиз, таблицаны карайбыз. Мына ми, до, кичи секста, 6 баскыч. Эми өзгөртөбүз 2 добушун тең. Фа бемоль, ре дубль бемоль. Дагы эле кичи секста, дагы эле 6 баскыч экен. Экинчи интервалды карайбыз. Мына фа соль диез кеңейтилген секунда 2 баскыч. Өзгөртөбүз. Соль дубль бемоль, ля бемоль. Бул деле кеңейтилген секунда болду. Мында деле 2 баскыч экен. Мындан кандай жыйынтык чыгарабыз? Мынакей энгармониялык 2 добушун тең өзгөртсөк, ошо энгармониялык теңделген интервалдардын баскычтары өзгөрбөйт экен, тондук чоңдугу дагы өзгөрбөйт экен. Ал эми эмнеси өзгөрөт экен? Именно ошол добуштардын аталыштары өзгөрөт экен. Эми көңүлүбүздү кийинки таблицага бурабыз. Кеңири тараган энгармониялык теңделген интервалдардын тизмеси берилген. Бул интервалдар музыкалык практикада абдан кеңири колдонулат экен. Бул жерде азыр мен силерге интервалдарды ойноп атап беремин. Мынакей. Соль ля диез кеңейтилген секунда. Соль си бемоль кичи терция. Ля диез соль кичирейтилген септима. Си бемоль соль чоң секста. Соль до диез кеңейтилген кварта. Ал эми соль ре бемоль кичирейтилген квинта. Соль си чоң терция. Соль до бемоль өзгөртүп койдук, кичирейтилген кварта болду. Эми кичи секста соль ми бемоль, муну өзгөрттүк. Соль ре диез эмне болду? Кичирейтилген квинта болду. Байкап көрсөңөр, бул таблицада ошол берилген интервал жана энгармониялык теңделген интервал 2-2ден окшош боёкто берилген. Ушул интервалдар музыкалык практикада абдан кеңири колдонулат экен. Балдар, эми мен силерге ушул жаңы теманы бышыктоо үчүн суроолорду берейин. Биринчи, энгармонизм деген эмне? Жана энгармониялык теңделген интервал деп кайсы интервалдар аталат? Экинчи суроо. Энгармониялык теңделген интервалдар кандай жана канча жол менен түзүлөт? Үчүнчү суроо. Энгармониялык теңделген интервалдардан мисал келтирип атап бергиле. Мынакей балдар, ушуну менен биздин жаңы темабыздын аягына чыгып атабыз. Силер ушул бышыктоо үчүн берилген суроолорго жооп берип, мисалдарыңарды кошуп жазып, мага жөнөтөсүңөр. Бүгүнкү сабактын жыйынтыгы. Ар түрдүү диатоникалык интервал энгармониялык теңделген диатоникалык же хроматикалык интервалга өзгөрүшү мүмкүн экен. Ошондой эле ар түрдүү хроматикалык интервал энгармоникалык теңделген хроматикалык же диатоникалык интервалга өзгөрүшү мүмкүн экен.
Энгармониялык теңдүүлүк же башкача айтканда энгармонизм жана энгармониялык теңделген интервалдар музыкалык чыгармаларда негизинен капыстан тоналдык өтүүлөрдө, муну биз модуляция деп айтабыз, олуттуу мааниге ээ болот экен. Муну кантип түшүнөсүңөр? Музыкалык чыгармада бир тоналдуулуктан экинчи башка тоналдуулукка өтүүдө ушул энгармонизм менен энгармониялык теңделген интервалдар чоң ролду ойнойт экен. Балдар, силерге ушул жаңы тема баардыгы тең түшүнүктүү болдубу? Түшүнбөсөңөр сурооңорду берип жазасыңар. Эми үй тапшырма. Биринчи, теманы көчүрүп жазып, жакшылап түшүнүп окуп келүү. Түшүнүш үчүн силер таблицаларды дагы жакшылап карашыңар керек. Экинчи, төмөнкү берилген интервалдарды энгармониялык теңделген интервалдарга өзгөртүп жазуу түрүндө түзүп келесиңер. Ал кайсы интервалдар? Мен силерге ойноп берейин. Ми, ля бемоль кичирейтилген кварта, ре, си чоң секста, ре, фа кичи терция, ми бемоль, си бемоль таза квинта. Мына ушул берилген интервалдарды силер энгармониялык теңделген интервалдарга добуштарын өзгөртүп түзүп жазуу түрүндө, балдар, сөзсүз жазуу түрүндө иштеп жазып жөнөтөсүңөр. Үй тапшырма түшүнүктүүбү, балдар? Жакшылап окуп, түшүнүп берилген тапшырманы так аткаргыла. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Саламатта калгыла, балдар.